Бүгүнкү биздин өзгөчө чыгарылышта сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтамын. Кесибим стоматолог, Kench Books китеп дүкөнүнүн негиздешчиси. Ал эми бул калпак Азык Тайм каналыбыздын атынан атайын даярдалды. Канча сом менен бизнести баштадыңыздар эле? Дүкөнүңүздөр кайсыл жакта десек, онлайн деп кызыктай болуп калды. Аны ушундай чоң бир алдыңкы. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин өзгөчө чыгарылышта сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтамын. Ош шаарында демилгелүү жап-жаш жигиттер тарабынан Kench Books аттуу жаңы китеп дүкөнү ачылды. Жана бүгүн дүкөндүн кээ бир негиздөөчүлөрү менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе баштадык. Ассаламу алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы, кош келипсиздер. Рахмат. Биринчиден, жаңы дүкөндүн ачылышы менен сиздерди куттуктайбыз. Бул сыяктуу иш-аракеттер көбөйүп жаткандыгына чынында кубанып турабыз. Анткени сиздер менен биздин алып барып жаткан иштер дээрлик окшош, бир багыттабыз десек болот. Кудайым ишиңиздерге береке берсин. Чоң рахмат. Ал эми бул калпак Азык Тайм каналыбыздын атынан атайын даярдалды. Чоң рахмат. Сиздерге белек болсун. Анда эмесе алгач өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Саңыздарбы? Атым Бек, 24 жаштамын. Ош областына караштуу Алай районунун Корл айылынан болом. Кесибим стоматолог, Kench Books китеп дүкөнүнүн негиздешчиси. Менин аты жөнүм Эржан, өзүм Ош шаарынан Маада айылынан болом. Кесибим боюнча кыргыз филология жана журналистика факультетинде азыр 3-курсмун. Эми гана мугалимдик кесипке аттанып атабыз. Чоң рахмат. Бек мырза, айтсаңыз, кайсы гана иш болбосун, эң алгач ал идеядан башталат эмеспи? Бул иштин башталып калуусуна эмне түрткү болду? Эмнени максат кылдыңыз эле? Чоң рахмат. Бул иштин башталып калышына негизи мен чет өлкөдө ошо Германия, Франция жергелеринде жүрүп, ошол жакта биздин кыргыздарды тааныган адамдар аз. Көпчүлүгү бизде өзбектерди же болбосо казактар деп таанышат. Ошол жактан менде ушундай бир ой болгон, ушундай бир максат болгон. Мен дагы ушул бир келечекте билимдүү жаштарды тарбиялап, ушундай Кыргызстандын желеген, желбиреткен, Кыргызстанды тааныткан адамдарды чыгарсам деп ушундай бир максат коюп, ушул нерсени баштаганбыз. Андан кийин Кыргызстанга келип, ушундай китепкөй чөйрөлөрүнө жүрүп, чөйрөлөр менен кошо жүрүп, биргеликте ушул команда түзүп, ушул ишти баштап калдык. Азаматсыз, эң сонун максат. Эржан мырза, байкашымча буга чейин интернет дүкөн аркылуу иштеп жүрдүңүздөр. Жана азыр минтип чоң китеп дүкөн ачууга жетишип отурасыздар. Албетте, ар бир ийгиликтүү иштин артында чоң эмгек турат. Мындай натыйжага жетүү үчүн кандай таттуу тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болду? Албетте, бул ушундай деңгээлге жетиш чынында жеңил эмес экен. Мен ушул командага келгенге чейин чынында бир топ убакыт өткөн экен. Булар онлайн болуп иштеп, өздөрүнчө команда түзүп, мен келишимдин бирден бир себеби ушул дүкөн ачылат жакында буюрса, бирок ошого бир демилгелүү, ошонун иштин көзүн билген, ушундай кесиптеш, максатташ адам керек деп биз айылга иш-чара чакырып калып, бизге барышкан, биз китеп акциясын уюштуруп, анан ошол жерден жолугуп калып, акциядан кийин бир аз олтуруп, чай ичип, бири-бирибизди сыйлашып олтуруп калып, анан ошол жерден сөз болуп калды. Анан дүкөнүңүздөр кайсыл жакта десек, онлайн деп кызыктай болуп калды. Анан ушундай чоң бир алдыңкы китеп дүкөндөр болуп атса, анан кантип эле дүкөнү жок деп, анан неге дүкөн жок, качан ачылат десек, ушундай 21-22-ге пландап атабыз дегенден, батыраак, эртерээк десек, ушундай кылабыз, ушундай кылып бир аз убакыт керек, анан ушундай адам керек бизге дегенден, анда мен бир аз жардам бере алат чыгармын десем, анан анда кошулуп көрбөйсүзбү, аракет кылып көрөлү дегенден ошондон кийин келдик. Чынында алгач эң эле биринчи бул ойдо жок эле, болгондо спонсорлор сурап калса, эгерде эмне керек деп айтып калса, ушундай эмеректердин баасын, ушул дүкөндүн баасын айтып коелу деген максатта гана жөн гана тизмелеп коелу дегенбиз. Анан тизмелеп жүрүп, орундарды көрүп, бир аз баасын билип коелу, канчадан аренда калат экенбиз, же болбосо канчадан сатып алсак болот экен, ошону билип коелу деп жүрүп эле. Анан бир-эки местолор жакшы келип калды. Андан кийин аларды көрүп, бир жерде болсо сонун бир жерде көрүп, ал жерде алабыз деп кол берип, сүйлөшүп кетип, эртеси анан акчасын алып келсек, жок деп калышты, же берип койдук дешти. Анан
анда кызыктай эле болуп, кийин аябай ачуубуз келип, ачууланып, бир чети ичибиз ооруп, баягы алдырып ийгенибизге ошентип жүрүп анан дагы издегенде уланттык. Анан акыры ал жактан таппайбыз, бул жактан таппайбыз. Анан шайыбыз да кетти, каалообуз да бир аз кайтты дегендей. Анан кеч кирип калганда ушул коронага бир тийип өтөлү деп кирип калдык. Анан кирсек бул жактан ошол арендага берилет деп турат. Кирип көрдүк, жакты, место чоң, биздин оюбузга, максатыбызга деле дал келгидей болуп калды. Анан чакырып, сүйлөшүп көрдүк. Сүйлөшүп, бизге дагы, аларга дагы макул келип, анан ушул жакка келип, ишибизди анан ушул жактан кантип эми ушунун өзүн актатабыз, ушундай иштете алабыз деп ошол жактан борбор негизде эле келгиле, жаштарды ушундай алып чыгалы деп байкебиз менен түнү бир окумга чейин ойлонуп олтурдук. Түрдүү жактан жолдоо бизди эткенбиз, мээде ушундай нерсе бар экен, тапшырма бергенден кийин ал сөзсүз программалап иштеп чыгат экен. Ошентип жаңы деңгээлге көтөрөлү деп баштап калдык. Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, мындай күтүлбөгөн кыйынчылыктарга даяр турушубуз керек экен. Эгер албетте мындай иш баштагыбыз келсе. Кыйынчылыктар тууралуу аз да болсо билип алдык. Ал эми бул ишмердүүлүктүн өзү тууралуу үстүртөн гана маалыматым бар, жеке мага кызык болуп турат. Балким көрүүчүлөргө да кызык болор. Негизи эле китеп алып сатуу процесси кандай иштейт? Кеңири айтып берсеңиз, Бек мырза. Китеп алып сатуу процесси бул Kench Books китеп дүкөнүнөн китеп алып окуганга да мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде ошо менен бирге эле бул жерде да шарттар бар. Олтуруп окуп, мисалы саатына 10 сом кылып окуса болот. Ошо менен бирге эле бизден китептерди алып күнүнө 10 сомдон кылып окуса болот. Бизде азырынча мына ушундай. Бул келген кардарлар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр экен. Ал эми менин суроом, негизи эле китеп алып сатуу иши кандай ишке ашат? Канча сомдон, кантип, кайдан аласыздар дегендей. Мындан Kench Books китеп дүкөнү алгач негизделгенден баштап биз насыя алып, кайра саткандан кийин кайтарчубуз. Азыр Кудайга шүгүр, мына нак алып, нак бере турган болуп, ушул немеге келдик деңгээлге, Кудайга шүгүр. Китепти кайсы жактан алабыз? Бул көбүнчө Бишкектен алабыз. Бишкектен басмаканалардан алабыз. Андан башка азыр Россия чет өлкөлөргө эмелерге жетелекпиз. Буюрса, иншалла Россия ушул зарубежный китептерди алып келебиз деген чоң ниеттерибиз бар. Түшүнүктүү. Эсиңизде болсо, Бек мырза, канча сом менен бизнести баштадыңыздар эле? Көрүүчүлөр кантип башташса болот? Кандай китептерди окуп, кимдерден кеңеш алышыбыз керек? Деги эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Чоң рахмат, аябай сонун суроо. Алгач көпчүлүгү ойлошот, аябай чоң сумма менен баштаса керек деп. Жок, мен ийгилик күндөлүгү деген күндөлүктү алгач ошол 150 сомго алгам. Анан SMM деп социал медиа маркетинг ушул жаатта бир аз 5 күндүк курска катышып, ошол жаатта силер бир нерсени башташыңар керек деп калды. Ошол жака мен ийгилик күндөлүгү деген күндөлүктү алып, буга чейин негизи китеп чөйрөсүндө жүргөм. Анан ошол күндөлүктү алып барып, мен китеп боюнча иштейин деп атам. Ошол менен бир элге кызмат кылам деп ушундай бир максат койдум. Мен ушул иш менен кетем деп алсам, аябай жакшы иш деп алар да колдошту. Анан сабак бүтүп, ордуман туруп кетип атсам, жанакы ийгилик күндөлүктү канча сом деп жанымдагы адам айтып калды. 200 сом десем, апке мен алам деди да. Балким ал киши бизнесмен, баягындай бизнестин көзүн билген, аябай анан өзү дагы элге жерге кызмат кылып жүргөн киши болчу. Балким мага колдоо көрсөткөндүр. Ушул азыр алып коюм менен башталып, ушул иштин башталып калышына себепкер болуп калам депчи. Мен кийин ошону аңдадым. Ошол 200 сомго алып койдум. Менде кадимкидей мотивация болду да. Ошол китепти саткандан кийин, уже кылса болот экен, баштаса болот экен депчи. Андан кийин дагы китеп чөйрөлөрүндө жүрүп, бир иш чара уюштуруп калдык. Китеп лагерь депчи, бир күндүк. Ол жерде Нуркыз Кадырбекова эжекебиз, анан Чыңгыз Талайбеков,
агайларыбыз барышты, семинар өтүп, ал жерде кофе брейк, башка нерселер болуп, анан ошол жерде китеп алып барып калдым. Мына ийгилик күндөлүгү, анан ийгилик бул сен дагы бир канча китептер менен. Анан ошол жерде дагы китептерибиз жакшы деңгээлде өттү. Жанакы аябай мага дагы да мотивация болду. Адамдар китеп окуйт экен, иш кылса болот экен депчи. Анан ошол жерден Инстаграмды дагы да жандандырып, Инстаграмда подписчиктер көбөйө баштады, күнүнөн күнгө иш чараларды уюштурган сайын. Мына ушинтип баштап калганбыз. Жакшы, сиздерге дагы да талыкпаган эмгек каалайбыз. Саламатсызбы, урматтуу биздин конок, биздин дүкөнгө кош келипсиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, жана бул дүкөн тууралуу кайдан угуп калдыңыз, жана кайсы китептерди сунуштайсыз, ушулар тууралуу айтып кетсеңиз. Саламатсыздар, өзүңүздөр дагы ишиңиздер илгери болсун. Бул китептеги дүкөндү мен Инстаграм аркылуу биринчи жолу таанышкам. Ошондон бери акысыз жеткирүүлөр болот. Мен өзүм Кызылтай шаарынан келдим. Акысыз жеткирүүгө дагы жазылып, рахмат, жигиттер акысыз жеткирүү болгондо жеткирип беришти. 4 китеп алгам. Гүлкү жана өмүр, Азирети Фатима китептерин алдым. Мен бир туугандар балдар үчүн сонун китеп экен, 7 жаштан жогорку балдарга экен. Окуп атабыз буюрса, аягына чыгып кетебиз, бирок көптөгөн китептерди алайлы деп келдик азыр. Азыркы учурда биз Капаланба китебин атайын клубум үчүн белекке сатып алган келдим. Анан мына балдарга жомок китеп карап жүрөм азыр. Анан 40 күнгө 40 хикая деген 40 хадис сүрөттөр менен китеп бар экен. Ошону азыр алдык. Ассаламу алейкум, мен атым Адахан. Мен бул дүкөн жөнүндө дос баламдан уккам. Ушул жактан китеп алып окуп жүргөн дос балам айткан, анан WhatsApp'тагы группага кошулганбыз, кийин Instagramга катталганбыз. Анан бул дүкөндүн ачылышында ошол жактардан маалымат алып келип кардара болуп жүрөбүз. Эң жакшы, бүгүн кайсыл китепти алдыңыз жана кайсыл китептерди сунуштайсыз биздин көрөрмандарга? Мен бул жерге азыр эле кирдим, анан мен Жеки Чан деген китепти көрүп калдым, ошону алууну пландап. Мен бул жердеги китептин баардыгын эле сунуштайм. Өзүмдө оку деген китеп турат, мисалы мына жерде. Мен ушул китепти окугам, өтө жакшы китеп, өтө сонун китеп. Пайгамбарыбыздын китептери турат. Негизи баардыгы эле жакшы китептер. Китептин жаманы болбойт. Мен атым Зулпалгүл, Учурда Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин магистрантымын, 1-курста окуймун. Бул жерде иштеген волонтерлордун статусу, WhatsApp статусу аркылуу көрүп келдим. Эмне үчүн бул аттуу китепти алдым. Бул китеп аябай керектүү китеп деп ойлойм мен үчүн. Жана бул жерде мен аялдар үчүн көп китеп сунуштамакмын. Мисалы, Айша, Фатима, Мусулман аялзаттын бактысы деген эң керектүү аялдар үчүн китеп булар. Ошо. Чоң рахмат, дагы бир жолу кош келипсиз. Дайыма ушундай өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, алдыга умтулган жаштардан болуп жүрүңүз. Кош келипсиз. Сизге ар жок. Акыркы убакта өлкөбүз аз да болсо китеп окуп калды. Бирок кантсе да салыштырмалуу өтө аз китеп окуйбуз. Муну моюнга алыш керек. Өлкөбүздү китеп окууга кантип чакырып кетесиз? Жана бул жаатта кандай иш-чараларды уюштуруп жатасыздар, Эржан мырза? Албетте, мурдагы деңгээлден бир топ эле көтөрүлүп калды десек болот. Ушул аракет менен кетчү болсок, сөзсүз түрдө албетте биз китепке өлкөгө жетишебиз. Бул жаатта чын эле көп иш-чаралар уюштурулуп атат өлкөбүздө. Мисалы үчүн конкурстар ар түрдүү аябай китеп жаатында ушундай конкурстар аябай кубандырып атат адамдарды. Эң алгачкы конкурска 1-2 жолу катышып жүрүп, бир конкурстан жеңип, анан экинчи конкурска да катышып көрсөмчү деп, экинчи конкурска катышып атып, жеңүүчү болуп ал активист болду. Анан бара-бара ал китеп конкурсту уже катышып көбөйгөн сайын уюштургусу келип калат экен да. Анан уюштуруучу болот экен. Ал өсүп, уюштурганда андан кийинки коом бар, андан кийинки чөйрө бар. Мына ошолор анын артынан ээрчийт экен. Ошентип болуп туруп бири-бирибизди ээрчитет экенбиз да. Кийин барып ушундай активист, ушундай китеп көбөй болуп баштайт деген сыяктуу. Бизде дагы ошол сыяктуу көптөгөн иш-чаралар бар. Мисалы алардан атап өтө турган болсок, китеп лагерлерин уюштуруп атабыз. Же болбосо китеп акцияларын, китеп жарманкелерин бизге келип окуса болот. Бирок эгерде бизге келип окубай турган болсо, анда биз барып окутабыз.
сөзсүз түрдө айылдарына же болбосо мектептерге азыр карантинге байланыштуу бара албай атабыз, бирок ошентсе дагы кээ бир алыскы, бирок азыраак аймактарга барып окутуп атабыз. Жакшы. Менин жеке оюм, бул нерселерди жайылтып, колдон келишинче пропагандалай беришибиз керек. Анткени жакшы ишти жайылтууга эмне жетсин. Китеп акциялары деп калдыңыз, бул жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Китеп акциялары бул бизге китептер албетте баасы менен келгенде бир аз биз туу киресин, андан сырткары биз өзүбүздүн кээ бир расходторубузду, чыгымдарыбызды кошуп, анан кийин баасын коебуз да. Ал эми бул нерсени биз атайын айылдарга барганыбызда ушул китеп окуучу, китеп сүйүүчүлөрүбүзгө ыңгайлуураак болсун деп аларга алып барабыз биринчиден. Андан кийин алып барып ал жерде жайып, алдын ала реклама берип, жарнама берип, ал жерге уюштуруп, чакырып, бир аз иш-чара же конкурс аркылуу ал жерге чогултуп туруп, анан китептерди бизге келген баасы менен сатабыз. Мына ушуну китеп акция деп ошол айылдарга барып уюштурабыз. Ушундай. Түшүнүктүү. Достор, мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы. Бек мырза, байкашыбызча башкалардан айырмаланып сиздер бир топ ыктыярчы улан кыздар менен иш алып барасыздар. Негизи эле алар эмне жумуш кылышат? Туура айтасыз. Биз көпчүлүк учурда ошол ыктыярчы командаларыбыз менен иш кылабыз. Булар көпчүлүк учурда мисалы биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле конкурстарды, семинарларды, лагерлерди уюштуруп келебиз. Ошол сиздер айтып аткан ыктыярчылар, алар семинарларга жоопкер болот, ошол эле лагерлерге, мисалы жарманкелерге жоопкер кылып, мына конкурстарды уюштуруу жааттарында бизге жардам берет. Урматтуу достор, Kench Books китеп дүкөнүнүн командасына ыктыярдуу түрдө иштешүүгө чакырып кетебиз. Сиздердин китепканаңыздын башка китепканалардан өзгөчөлүгү, айырмасы эмнеде деп айта аласыз? Эржан мырза, билесиз да, конкуренция бул ачык айтылбаган сапатка иштөө усулу. Сиздер ачкан китеп дүкөнү конкуренция чөйрөсүндө өз ордун жоготпой сактап кала алат деп ойлойсузбу? Конкуренция бул чын эле кайсы бир сапатка иштөө жана ошол эле учурда башка бир кардарларга ыңгайлуу болуу деген сыяктуу да. Канчалык биз кардарларыбызга ыңгайлуу шарттарды түзө турган болсок жана сапатка иштей турган болсок, ошончолук биздин кирешебиз дагы, элге тийгизген пайдабыз дагы көбүрөөк болот деп айтабыз. Ал эми ушул конкуренцияда болсо биз өзүбүздүн ордубузду сактап калууга 100% кепилдик беребиз деп айтсак болот. Себеби башка китеп дүкөндөрдө бар шарттар, мисалы читательский деп адамдар келип өздөрү окуп, китеп алып окушуп, анан кайра кетип китеп сатып алышса, ал эми биздики ушул эле шарттарды өзүнө камтыйт дагы. Андан сырткары үйгө китеп алып кетүүнү же болбосо бул жакта атайын өздөрүнчө бир идеялашып отурганга же бир семинар, тренингтерди өздөрүнчө уюштурганга, ошол эле учурда башка бир биздин атактуу же болбосо азыркы коомдун талаптуу бир илимдүү агаларыбыздан, эжелерибизден семинар уюштуруп, ушул жака чакырып жаштарды ушундай тренингтерди же семинарларды уюштурабыз. Андан сырткары көптөгөн китеп лагери буга чейин онлайн түрүндө гана жүргөндүгү үчүн уюштурат дебесин, биз мындан ары дагы азырга чейин кылган иш-чараларыбызды уланта беребиз. Азыр бир топ кайра жылуулук шарт, кышындагы, жайындагы мына ушул шарт уже түзүлүп калды бизде. Мына ушуну дагы биз колго алабыз сөзсүз. Андан сырткары бизде ушул алдыда дагы бир долбоорлорду негиздөө максаттарыбыз бар. Мисалы алардан бир жакшы бир жок дегенде жылына 2-3төн өзүбүздүн ыктыярчыларыбыздын арасынан жакшы бир активисттерди колдоп чыгаруу, аларды кантип үйрөтөбүз? Биз менен жүргөндө сөзсүз түрдө бир Instagram соцсеттерде колдонууну үйрөнөт, кээ бирлери сүйлөнүү, кээ бирлери болсо командада иштешүүнү, кээ бирлери бир жаңы иш-чараларды уюштурууну, ушул сыяктуу конкурстарга катышып олтуруп, жакшы бир коомго мындай эркин, өзүн тартынбай, жакшы алып жүргөн бир өз оюн эркин айта алган жаштар өсүп чыгат десек болот. Андыктан урматтуу достор, биздин катарга кошулуңуздар. Эржан мырза студентмин деп калды достор. Студент болуу менен ишкер болууну айкалыштыруу кыйын болбодубу? Чынында азыр студент менен бирге ишкер болууну айкалыштыруунун талабы болуп жаткан учур десек болот. Ушул кылымда азыр студент бир эле учурда окуп дагы, изденип дагы жана
иштеп дагы үлгүрүшү керек деп ойлойм. Себеби сабактарыбыз өтө деле оор эмес, бирок ошол эле учурда ал жака да жакшы басым жасап, ал жакта да жакшы алып кетип, мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүз үчүн өзүбүз түзсөк болот, күнүбүздү болгону пландасак, жана ошол эле учурда мамилебиз, өзүбүздүн күнгө койгон иш тартиптерибиз орду менен боло турган болсо, баарына жетишсек болот. Муну менен айтам дегеним, изденүү керек жана студенттер мен студентмин деп гана калбастан, ошол эле учурда үйдөгүлөргө дагы бир аз оорчулугубузду келтирбестен, ушундай жеке бир иштерди алып кетүүгө, анан бир чети кээ бир учурда студенттер иштешим керек экен деп туруп, аябай оор, мындайча айтканда кара жумуш деп коебуз. Но ошол жака көбүрөөк барышат да. Студенттердин азыркы учурда баары эле иштейт деп ойлойм менин оюмча. Болгону кээ бирлери кара жумушта, кээ бирлери мына ошол сыяктуу өзүнүн идеясы менен иштеп кеткендер бар. Болгону ошол айырма экен, билинбей калгандыгы. Кара жумушта убакыт менимче көбүрөөк кетет. Ал жакта сөзсүз түрдө келишим болот, сен саат 10-чода келесиң, 10-чода кетесиң деген. Же болбосо обед расходторуңду өзүң кыласың, эркин боло албайсың. Ал жакта сөзсүз түрдө барып ошол ишти кылышың керек күн сайын. Ал эми бул сыяктуу жумуштарда бир аз да болсо өзүңдүн шериктешиң болот, максатташың болот, канча да түшүндүрсөң болот. Мисалы үчүн ушундай бүгүн мен сабагым бар, келе албай калам же кечигип келем деген сыяктуу. Ал жакта үстүңдө сени караган кожоюнуң болот, ал жерде иштешиң керек, иштебесең акчаң жок деген сыяктуу. Ушундай айкалыштыруу жеңил, айрыкча эгерде өзүңдүн ушундай идеялар менен иштеп кетсең. Байкашымча сүйгөн ишиңиз менен алектенип, аны менен бирге максатыңызга карай баратыпсыз. Ийгиликтер болсун. Ал эми бул суроо экөөңүздөргө тең болсун. Кайсыл китептерди сунуштайсыздар? Сунушталган алдыңкы китептердин баалары менен кошо айта кетсеңиздер, Бек мырза. Алгач эле мен ошол эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти сунуштамакмын. Автор Мамбет Асан Ибраев. Кийинки ошол экинчи окуган китебим болуп, мен китепке кызыгып баштагандан баштап, ошол Капаланба китеби. Автор Айт Аль-Карни. Мына ушул китепти сунуштайм. Анан кийин ошол эле автордун китеби Бакыттын сырын аштым китебин сунуштайм. Анан Ойлон ойгон китебин, анын баасы 300 сом. Мындан астында китептердин бааларын айтпапмын. Ал эмне үчүн китеп окушубуз керек китеби 200 сом, ал эми Капаланба китеби 250 сом, Ойлон ойгон китеби 300 сом. Андан кийин окуган китебим Ийгилик булсаң китеби болду. Алмаз Жумабаев агайдын китеби. Бул китеп дагы бизде 300 сомдон. Андан кийин окуган китептерим эсимде жок толук. Мен сиздерге ушул алгачкы окуган китептеримди сунуштайм. Сөзсүз түрдө китеп азыркы учурда биздин ушундай идеяга келишибиздин, ушул нерселерди башташыбыздын эң баш шарты албетте китеп. Китептен идея аласың. Көптөгөн мисал үчүн телефонду чыгарууда дагы китептен үн аттуу макаланы окуп атып чыгарган. Бул телефонду негиздеген киши дагы бизге дагы, сиздерге дагы, студенттерге мисалы ушундай жумуш ачам, жумуш баштайм деген бизнесмен болом, алдыда чоң бир өзүмдүн бизнесимди баштайм деген студенттерге сунуштагычы китептерибиз дагы бар. Булар Роберт Кийосакинин бир топ китептери бар, балким сиздер да окуйсуздар. Сайдмурод Давлатовдун китептери бар. Ушулардан эң алгачкысы Менин гениалдуу балам китеби, аябай сонун эң бир жардамын берет. Бул китепте эмне баяндалат? Ошол баланы тарбиялоодо кандай эрежелерди карашыбыз керек, жана ошол бала тарбиялоодо эмнелер керек, кандай мамиле жасаш керек, же болбосо ага кандай ишендирүү керек, мына ушул сыяктуу маселелер каралат. Жана баланы азыркы учурга, же болбосо ата-энелерибиз ошол СССР мезгилиндеги психология бар да, но ошол психология эмес, а балким ушул 21-кылымда дагы алдыңкы бир 20 жылга, ал 20 жашка жеткенде өзүнүн бир ишин баштап кетчү деңгээлге чейинки бир тарбияны берет, түшүнүктү сиңирет десек болот. Ошол китеп ата-энелерге дагы жана окуучуларга, ошол негизи эле китеп сүйүүчүлөрдүн баарына сунуштаса боло турган китептер булар. Ошолорду сунуштайм. Булардын баасы 300 сом, 350 сомдон башталат. Чоң рахмат урматтуу жигиттер, убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн. Ушуну менен биздин маек соңуна жетти достор. Ал эми азыр болсо Эржан мырза элибизге кайрылып кетсеңиз болот. Сизге эркин микрофон. Эң эле алгач кош келипсиздер дейбиз биздин дүкөнгө. Буюрса мындан ары ар бир китеп сүйүүчүбүз менен, ар бир келген кардарыбыз менен
негизде Кыргызстан боюнча өлкөбүздүн ар бир жаштары, китеп окурман аталарыбыз болобу, агаларыбыз болобу, эжелерибизди баарыңыздарды китеп ушул дүкөнүбүздө күтөбүз. Сиздер менен дайыма иштешүүгө даярбыз. Алдыда биз менен иштешебиз деген кандайдыр бир ушул жаатта идеясы бар агаларыбызбы, энелерибизби баарыңыздарды күтөбүз. Келсеңиздер, идеяңыздарды айтсаңыздар, чогуу балким жаңы долбоорлорду баштайбызбы. Бизде дагы алдыда көптөгөн максаттарыбыз бар. Спонсор болуп берем дегендер болобу? Мына ушул баарыңыздарды чакырып кетебиз. Бул жакта айтылган шарттардын баары түзүлдү деп айтпайбыз. Ошол үчүн дагы спонсорлор менен дагы иштешкенге даярбыз. Ушул видео аркылуу дагы балким кайрылуу жасап көрөлү. Окурмандарыбыз үчүн албетте биз алдыда көптөгөн шарттар жаратуубуз шарт. Чоң рахмат, Бек мырза. Чоң рахмат. Китепсиз өскөн бала суусуз өскөн дарак сыяктуу, жукпаган калем сыяктуу, өтпөгөн бычак сыяктуу дейт да. Урматтуу достор, биздин дүкөнгө келип китеп окуңуздар. Биздин дүкөндүн оозу сиздер үчүн ар дайым ачык. Сиздер үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылабыз. Ар дайым ушул дүкөнүбүз ачык, жылуулук, столдор баары келип каалаганыңыздарча китеп окуп, китеп алып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. 1000 адамды ойготуу үчүн бир эле адам жетиштүү демекчи. Жакшы, жаркын келечек алдыда. Сиздердей ойго жигиттер турганда. Кыргызстанда, андан соң дүйнөдө өзүңүздөр айткандай номер 1 болушуңуздарга тилектешпиз. Мына достор, бүгүнкү чыгарылышта Kench Books китеп дүкөнү менен тааныштык. Сиздер менен жакшы күндөрдө, жакшы иш-чараларда жолугууну насип этсин. Ассалому алейкум. Kench Books, сиз издеген китеп бизде.